ар түрдүү тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келген наар көрсөтүүчү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы сиздерге өзгөчө тамакты жасап көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү наар көрсөтүүсүнүн каарманы Бобуүндү Өрчү айым Кыздаркан Келдибекова. Саламатсызбы? Саламатчылык, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн наар көрсөтүүсүндө жалпы күйөрмандарга анан теле көрүүчүлөргө Кыздаркан айым эмне деген тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берет. Албетте бүгүн жалпы теле көрүүчүлөргө өзүмдүн колуман келген тамакты көргөзүп беремин. Эми баардык эле тамактарга аракет кылам, бирок бул тамак бир аз өзгөчө тамак. Анткени баягы кабырга деп коебуз. Кабырганы азыр ушундай бир сонун кылып коздоп жасап даярдайбыз да. Жакшы, бул уйдун кабыргасы, э? Уйдун кабыргасы, уйдун кабыргасы менен азыр ошо кууруп, анан ошол баардык бул жерде турган күрүч жана ошондой эле гречка, картошка фри деп коебу. Картошка фри, ушулардын баардыгын куурулган картошка, ушунун баарын кошуп, азыр эми коздоп, жакшынакай кылып тамак жасайбыз. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, могу өзүңүздөр көргөн уй этин пайдаланып, Кыздаркан айым өзгөчө тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берет. Анан гарнирге бул жерде сөзсүз түрдө гречка жана ошондой эле күрүч, картошканы пайдаланат экенсиз. Азыр кандай жасалат, алдыңкы мүнөттөрдө көрүп аласыздар. Дагы бир өт теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетсеңиз, эмнелер керектелет бүгүнкү кабыргадан жасалуучу тамакка, э? Бүгүнкү баягы теле көрүүчүлөргө булардын баягы составын айта кетсем, бул жерде ошол кабырга, эт, бул малдын эти жана ошондой эле бул жерде май кетет, өзүбүз баягы кадимки эле тамак жасаганда колдонгон май кетет. Жана ошондой эле соус, соя соусу экен, э? Соя соусу и ошондой эле гречка, күрүч, анан картошка, куурулган картошка десек болот да. Ошолордун баардыгы кетет. Ошондой эле азыр даяр болгондо дагы коздолуп, чөп, укроп, жашылчанын баары кетет. Жашылча жер жемиштер менен кооздойт. Албетте. Жакшы. Анда Кыздаркан айым тамак жасоону баштайбыз. Этти бир аз бөлүшүбүз керекпи? Албетте. Этти бир аз бөлүп алабыз азыр. Кабыргалары болсо өзүн эле салып койгон дурус, э? Кабырганын өзүн салсак жакшы болот. Бул этти бөлүп алдык, жакка салып, азыр эми болсо калганын баштайбыз. Сарымсакты дагы. Сарымсактан дагы, сарымсактан канча тиш керек? 4 дана, 4 тишини. Ардактуу көрүүчүлөр, майдалап туруп коюш керек, э? Майдалап буну отдельно алып алсак, этти кууруп бүтөрдө гана салабыз да, сарымсакты. Сөзсүз түрдө майдалап коюшубуз керекпи? Мында. Майдалап коюш керек. Чоң кылып турак койсок болот. Өтө чоң эмес, эми ортороак кылып турак койсок болот. Кыздаркан айым, айтсаңыз, ашканага жакынбызбы? Бир күндө канча убакыт ашканада вакыт өткөрөбүз? Ашканада өзү негизи баягы тамак жасаганда, бат-баттан эле чай ичкенде кирип турабыз. Анан үйгө келгенде, сөзсүз коноктор келгенде тамак жасап беремин. Анан эми аял киши катары ашканага эми мүмкүн болсунча жакын десек, мында жакын десек болот. Көбүрөөк жакынмын десем болот. Ошондо бир күндө канча вакыт? Бир күндө мен алганда. Бир күндө 3-4 жолу кирген, 3-4 жолу кирем. Эми баягы эгерде үйдө болуп калсам, анан эми баягы менин эми балам жок үчүнбү, аял киши балалуу болгондо баласы тамактанам деп калат, ошондо көп кирип калса керек дейм да. Менде болсо эми азырынча турмушка чыга элекмин, ошондуктан балалуу болгон кезде 10-15 жолу кирип каламынбы. Жакшы, ошондо коноктор келгенде өзгөчө тамак жасайм деп айтып калдыңыздар, Кыздаркан айым. Коноктор сиздин кайсыл тамагыңызды өзгөчө баалайт? Коноктор менин ошол манты жасап бер деп, мантымы жакшы көрүшөт. Анткени мантыны аябай жакшы жасайсың депчи. Анан мен өзгөнүн кызы болгондуктан анча деле пловко, ашка кызыкпайм да. Аш жасап бергеничи, анан мен көбүнчө эле ошол камырдан жасалган тамактарды жакшы жасайм десем болот да. Жакшы, камырдан жасалган тамактарды катыра жасайсыз да. Жакшы, монтип биз бир аз сарымсакты да бөлүп алдык.
Азыр этти эмне кылабыз эми? Куруш керек, э? Этти азыр куруйбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз бул тамакты баштадык. Тамакка биринчиден майдан куябыз. Ошо өзүнүн өлчөмүндө ушул майды куябыз. Жана ошондой эле бул жерде жана биз даярдаган кабырга этти салабыз бул жака. Этти салып, куурбай эле сууну куюп коебуз. Азыр бул тамагыбыз кайнай баштады. Сковородканын бетин дымдап жаап коебуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эре эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү биздин наар көрсөтүүсүнүн каарманы Булбулундун Өрчайым Кыздаркан Келдибекова өзгөчө тамактын жасалуу жолун көрсөтүп жаткан учуру өзүңүздөр көргөндөй мына кабырганы салды. Дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, май куйду, майдын үстүнө эле кабырга салып, анан аны куурбай туруп эле бир пияла суу куюп койду. Чындыгында бул өзгөчө Кыздаркан айым демек өзүнүн рецепти менен кабырганы ушинтип бышырат турбайбы, э? Албетте. Мен дагы таң калдым негизи. Жакшы эле бышса керек, э? Жумшак бышат. Жумшак бышат, албетте жумшак бышат. Анан азыр эми бул бышкычаңды бир аз андан соң мына жана соусту дагы кошобуз, азыр бир аз кайнасын. Анан бышарга жакын соус кошобуз и сарымсактан кошуп коебуз. Ошондо даамына чыгат. Ошондо кошобуз. Ошондо баардык даамына чыгат. И ага чейин биз болсо азыр даярданып, тарелканы кооздоп, табакты кооздоп турсак болот да. Сөзсүз түрдө жашылча жер жемиштер менен кооздойбуз. Мына помидор, бадыран. Негизи Кыздаркан айым күчтүү тамакты жегенде сөзсүз түрдө салат жеш керек деп диетологдор айтып калат да. Сөзсүз түрдө салат менен кошуп жей турган болсок, жеген тамагыбыздын сиңимдүүлүгү дагы жакшы болот экен да. Ошондуктан бүгүн этпи сөзсүз түрдө салат болуш керек. Артынан сөзсүз салат болуш керек. Жакшы, анда сиз кантип туурайсыз, кантип кооздойсуз бир четине, бир четине кооздосок, анан бир четине гарнир салабыз да. Жакшы. Бул тамакты жасоону кайсы жактан үйрөнгөнсүз? Бул тамакты жасоону мен бир өзүмдүн бир жакын курбумдан үйрөнгөнмүн. Анан өзүм дагы үйдө жасаганмын. Анан ошого силерге да жасап берейин деп чечтим. Жалпы телекөрүүчүлөргө көрсөтүп, э? Жана жалпы телекөрүүчүлөргө албетте көрсөтүп. Жакшы, тамак жасаганча өзүңдүн чыгармачылыгыңдагы жаңылыктарды дагы телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп кетсең болот. Жакшы. Бүгүнкү күндө чыгармачылыкта эмне деген жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыкта албетте баягы бизде жаңырлар, жаңы клиптер демекчи, ошол жаңырларды жаздырып, жана ошондой эле жаңы клиптерди азыр ошол даярданып жатам. Кудай буюрса албетте ЛТР телеканалынан биринчилерден болуп көрөрмандарым көрүшөт. Жана ошондой эле мына жакында майрамдар келатат. Ошол концерттерге даярданып жаткан кезибиз азыр. Жеке концертти дагы пландап жатасызбы жакында? Жеке концертимди албетте баягы бизде биринчиден азыр көпчүлүк эле ырчылар кандай десем бир азыраак эле клип тартып же азыраак эле ыр жаздырып эле анан баягы тез убакыттын ичинде эле концерт койгонго ашыгышат да. А мен болсо бир аз өзүмдү реклама кылып, шашпай, сабырдын түбү сары алтын дегендей бир аз өзүмдү реклама кылып, анан ошол мен ноябрга берсемби деп турам, быйыл күзгө. Албетте өзүмдүн ошол туулган күнүмө карата өзүмдүн жеке концертимди, Тушо Кез концертимди берем. Ош шаарында бересиз? Ош шаарында албетте. Жакшы. Илеттерди каалайбыз. Негизи ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот деген туура, э? Албетте. Убактысы менен жасаган жакшы да. Азыр эми турадыңыз, буну кантип жайгаштырабыз? Азыр буну эми ушундай бир четин эле кооздоп жайгаштырып алсак болот.
гарнир салынат, гарнир салынат жана ошондой эле гүрүч салынат. Үстүнө монтип Помидорду коюп чыгабыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз тарелкасын даярдап болуп койдук. Анан бул жерде гарнир бышкан, ысык бул жерде даяр. Азыр даяр болуп турат бул жерде. Кыздарга айтсаңыз, бүгүнкү жасалып жаткан өзгөчө тамак канча мүнөттө даяр болот? Бүгүнкү жасалып жаткан өзгөчө тамак 30 мүнөттө тамагыбыз даяр болот. 30 минутада ошол баардыгы даяр болуп, столдун үстүнө коюлуп калат да. Демек 30 мүнөттүн ичинде этти салып коюп, андан кийин гарнирди бышырып, анан сөзсүздөрдү салаттарды жасап, сөзсүздөрдү конокко тартсак болот. Баарына жетиш керек да. Жакшы, ардактуу көрүүчүлөр, биз азыр бул жерде кайнап калды. Балким сарымсакты салабызбы? Сарымсакты салабыз, азыр бир көрөлү бул жакта. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз билебиз, бул жактагы даяр болоюн деп калды. Азыр эми бунун үстүнө соя соусунан да бир аз кошобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Демек бышып калыптыр, эт. Бышайын деп калат, бул менен дагы кошо кайнайт да. Ошондо дагы бул дагы кошуп буга жардам берет. Ушундай баягы кандай десем, эзилип бышканына жардам берет да. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, негизинен Кытай ашканасында, Вьетнам ашканасында соя соусу көп пайдаланылат. Бүгүн биздин жасаган тамакка, же болбосо кыздар Тангелдибекова ашканасынан дагы жасалуучу тамакка мына ушундай соя соусу кошулат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай мына этти салгандан кийин 20 мүнөт убакыт өттү. 20 мүнөт аралыгында эт бышып калды окшойт, э? Эт бышып калды. Азыр ошо сарымсакты салсак, анан даяр болот. Андан соң ошол бул жактан ошол гарнирлерди даярдап турабыз да. Сарымсак менен кошо тузду дагы салыш керек, э? Тузду дагы салсак болот, Ардактуу телекөрүүчүлөр, негизи тамак бышаарга жакын туз салса, бул жакшы пайдалуу деп айтылып калат да, себеби дегенде туздун курамындагы йод өлбөйт экен да. Эгерде кууруп жатканда сала турган болсок, анда йоддун сапаттуулугу өзүнүн сапатын жоготкойт экен. Анда сарымсак салабыз, э? Мына өзүңүздөр байкагандай, биздин этибиз дагы өзгөчө кууруп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Анан дагы бир нерсени айтыш керек, сөзсүз түрдө. Жыты өзгөчө, кайытыңды өзгөчө ачат десем болот да. Бул жерде эт, соя соусу жана ушундай эле азыр сарымсак, анан бир аз туз кошобуз, э? Керектүү өлчөмдө. Туз да кошуп коесузбу? Азыр. Туздан да бир аз кошуп коебуз. Анан эгерде тузу аз болсо, гарнирди салып жатканда, бул жагын даярдап жатканда дагы үстүнө дагы бир аз кошумча кошуп койсок да болот да. Сковородканын бетин дымдап жаап коебуз. Тарелка козулуп, эми могу гарнирлерди жайгаштырабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй гречка, жана ушундай эле сууга бышырылган гүрүч, жана ушундай эле куурулган картошка, же болбосо үй шартында жасалган чипсы деп коелу. Мына ушулар бар. Азыр кыздаркан айыл менен биргеликте тарелкага жайгаштырабыз. Ага чейин азыр бул жерде гарнирлерди салып кетсек болот да. Ристи салсак болот. Гүрүч, э? Гүрүчтү салсак. Жайгаштырасыз. Келиңиз эми өзүңүздүн колуңуз менен жасап көрсөтүңүзчү, э? Эми болсо, бул жерде гречканы да салып алабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми болсо, бул жерде куурулган картошканы салсак болот. Картошка фри десек да болот. Ошону да салып алабыз. Мына жерге салабызбы? Буну ортосуна салабыз, а бул жака ошол кабырга эттен салабыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай 5 мүнөттөн кийин биздин кабырга эти даяр болот. Ага чейин мына кыздаркан айым тарелкага гарнирлерди жайгаштырып жаткан учуру. Жетиштүү, э? Жетиштүү. Жакшы. Кыздаркан айым мына
5 мүнөттөн кийин биздин тамагыбыз даяр болот. Саналуу мүнөттөр калды. Чыдамсыздык менен күтүп жаткан кирбедиз. Келиңизде мына ушул тамактын бышышын күтүп, сиздин бир жакшы чыгармаңызды уксак. Рахмат, анда жаз келип калды десем болот. Ошондуктан багы жаз сүйүү жөнүндөгү ырлардан ырдап берейин. Жазда сүйүү башталат. Жазда сүйүү башталат, бирок жазда иш башталат дегендей. Анда эмесе мен ушул жалпы теле көрүүчүлөргө сүйүү жазым деген ырды ырдап берейин. Бакта алма гүлүн ачкан элем, бак аралап бирге жүргөн кезде, баттың бастан мен сени сүйөм дешке, сүрдөгөнүм менин дал эсте. Сүйүү жазым менин махаббатым, дарылачы жүрөк жараларым, сүйүп калдым сени эмне кылайын, айтчы неге мынча кыйнаганым. Сүйүү жазым менин махаббатым, дарылачы жүрөк жараларым, сүйүп калдым сени эмне кылайын, айтчы неге мынча кыйнаганым. Ой баракелде. Күнүңүзгө береке, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Өзгөчө чыгарманы аткарып, жалпы теле көрүүчүлөрдүн анан менин дагы көңүлүм көтөрдүңүз десем болот да. Тамагыбыз бышып калды, келиңиз анда алабыз дагы мунун үстүнө коюп, биз тарелкага жайгаштырабыз да, конокко тартабыз. Мына сага. Анда мына тамагыбыз да даяр болуп калды. Азыр эми тарелкага жайгаштырабыз, тарелкага жайгаштырабыз. Буну биз күткөн тактуу теле көрүүчүлөр, мына бүттөн күткөн биздин тамак дагы даяр болду. Кыздаркан айымдын рецептин жасалды. Сиз кандай жасалгандыгын азыр көрүп, азыр даамсыз көрүп, анан баа беребиз деп коем. Жалбырактар түшкөн күздүн кези, дали жүрөм жаным издеп сени. Жаштык кезден калган жакшы сезим, унутулбай калар бизде эми. Сүйүү жазым менин махаббатым, дарылачы жүрөк жараларым, сүйүп калдым сени эмне кылайын, айтчы неге мынча кыйнаган. Урматтуу көрүүчүлөр, мына күттөн күткөн тамагыбыз даяр. Биз жакшынакай кылып тарелкага жайгаштырдык, кыздаркан айым. Анда ооз тийип көрөлү, келиңизчи, бирге алыңыз. Бисмилла дейбиз дагы. Тамагыңыз даамдуу болсун. Бисмилла. Эттен ооз тийдик. Эми болсо гарнирлерден ооз тийбиз, ардактуу көрүүчүлөр. Чындыгында өзгөчө бышыктыр. Союу соус менен аралашканда башкача экен. Чипсысын дагы көрөлү. Сөзсүз түрдө жогоруда айттым, салат кошуп жеген жакшы деп. Салатын ооз тийип көрөбүз. Кыздаркан айым өзгөчө жасапсыз бүгүнкү тамакты. Эти дагы, анан гарнирлер дагы өзгөчө жасалыптыр, мага жакты. Анан салат кошуп жегенде тамактын дагы даамы өзгөчө болот десем жаңылышпайм да. Сизге рахмат айтабыз, атайын программага катышып жакшы бир тамактын жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат сиздерге дагы ушул ОТР телеканалына чоң ыраазычылык билдирем. Албетте ишиңиздерге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар. Жакшы. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, баатсакка деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.